Билишимче бүгүнкү күндө шаар боюнча 1,5 миң топылга жакын кыйылып атат, туурабы? Ошонун компенсация деп ордуна канча бактарак отургузуп атасыздар? Саламатсыздарбы, Аида Исабековна. Маалымат катары былтыр 3000 тегерегинде бак алынды Бишкек шаар боюнча. Бирок 10.500 бак тигилди. Быйыл болсо Ушул жерден тактап кетейинби? Ошо 10.500-дун канчасы прижилось? Андай маалымат азыр тилекке каршы жок. Вот на это я хочу и обратить ваше внимание, господин Алиев. Почему? Потому что мы-то срубать деревья срубаем, и все мы, как говорится, с наступлением весны все красиво идем, одеваем новые перчатки, берем новые лопаты и идем красиво сажаем деревья, фотоемся для отчетности, да. Но потом, после того, как мы уезжаем или после того, как посадили эти деревья, к сожалению, ни со стороны лесхоза, ни со стороны Министерства МЧС, ни со стороны Министерства экологии и ни со стороны мэрии это не контролируется. И это просто, вот знаете, это все формально на словах, что мы компенсируем. Поэтому мен сизге вот суранат элем да, ушуну тактап туруп, ошо 10.500 канчасы прижилось бизге да маалымат берип койсоңуз. Уруксат болсо, я не согласен с вами. Анткени бизде учет бар, ар бир бактын учету бар. Учет болсо анда айтпайсызбы сразу? Азыркы учурда 173 миң бакт бизде баланста бар. Бирок былтыркы ошол 10.500 бактан былтыркы сөзсүз алардын ичинде бар. Сиз айтканыңызда туура. Кээ бир бактар тилекке каршы приживаниясы жок. Жок, Рамис мырза, сиз айтпайсызбы азыр бизде учет бар деп? Анда ошо 10.500-дун канчасы отуруп атат? Канчасы прижилось? Уруксат болсо, мен кошумчалап коеюн, Айда Исабековна, кечиресиз. Биз эми жашыл мураста бизде болгон үчүн биз республика боюнча ошону көзөмөлдөйбүз. Биз 24-жылы 8.140.000 дарага эгип, 25-ке 8,5 миллион пландап атабыз. Республика боюнча приживаемость 67%ды көрсөттү. Муниципалитеттердики андан жогору, мэрияныкы 70%дан жогору приживаемость. Медер Асанович, мен ошо сиздердин да көңүлүңүздү ушуга бургум келет да, эмнеге дегенде бакты кыйып коюш оңой, бирок ошону отургузуп, аны чоңойтуп, ошол деңгээлге алып келиш бул да чоң эмгек да. Ошондон улам мен сиздерден суранат элем да, канча бак отургузулса, эмки жылы кайрадан ошонун учетун алып, канча вот 10 миң бизде көчөт отургузсак, ошол 10 миңден канчасы прижилось, а сколько получается не прижилось деп мында учет алсаңыздар деген сунуш. Аида Исабековна, сизге чоң рахмат, аябай жакшы бир көрүнүштү айтып койдуңуз да, баягы. Аябай жакшынакай кийимдерди кийип алып барып, көчөт эгип, сүрөткө түшөбүз, анын тагдыры эмне болгонун эч ким сурабайт деп. Мен баягы оюңузду улантып коеюн, Аида Исабековна. Азыр айтып атпайбы, тиги 70% өнүп кетүүсү деп, шаардыкын айтты да министр. 70% өнүгүү дедиңиз да? 70-тен жогору. Буларда зелен хозу бар үчүн, буларда жогорураак приживаемость. Башка аймактарга караганда. Ошондо мага бир эле суроо да, мен баягы өзүмдүн кесипкөйлүгүм боюнча дагы ушундай нерселерди жакшы көрөм, сурап такташ үчүн. Ошондо 10,5 миң көчөт эктим деп айттыңыз да, урматтуу вице-мэр. 70% болгондо 3,5 миң көчөттү өлтүрүппүз. 7 миңи өңгөн болот да. Элементарная арифметика. 70% приживаемость деген, это 7000 саженцев вы спасли, то есть өндү быйыл. 3,5 миң саженеңиз өнбөй калды да. Ошонун баасы канча эми ал көчөттөрдүн? Аны ким талдайт, ким карайт, анан кийин Аида Исабековна айткандай эле жакшы костюмдерди кийип алып, колубузга перчатка тагып алып, эгип кете беребиз, ал өнбөгөндөн андан эмне топ? Сколько денег списывают на это все? В моем понимании 3500 саженцев это очень большая сумма. Потому что вот я недавно съездил к себе на родину малую, я там 500 саженец посадил, у меня чуть семья со мной не развелся из-за бюджетных денег. Поэтому сиз жооп бериңизчи, мына вице-мэр, мен министр мырзага суроо бербейм, мен аябай докладыңыз жакты, бардыгы жакшы.
Жөн эле ушул эле факт боюнча мен Айда Исатбековнаны колдойнчу, баягы айтпады, 10,5 дегенде токтой тур, азыр сурай берип алайын деди эле. Жооп жакшы болбой калды. Ушу 3,5 миң көчөт эмнеге өспөй калат? Мисалы үчүн биз эксек, бардыгы өсөт. Эмне дегенде карайбыз аларды. Элмирза Акиевич, мен мисалы катары айтайын, быйылдыкын. Мына быйылга бизде бул мен азыр айткан нерсе 12 миң тегергенде болот. Былтыр 10,500 болчу. Азыр быйыл Анда 4 миң өлүптүр анда. Бул деген жазы жалбырактуу дарактар, анан кийин ийне жалбырактарды. Бирок жалпы саны көп экен. Бизде однолетний растениялар бар 80 миңдин ичинде. Анан кийин ошол өсүмдүктөрүнүн ар кандай түрү бар. Сиз азыр жалпы айтып атасыз. Мен сүйлөп атканда токтоп туруң. Мен ар дайым ушул суранам. Ашыкча сүйлөбөгүлө, жооп бергенде ойлонуп жооп бергиле. Сиздин баягы однолетка деген гүлдөрүңүздү эч ким сураган жок. Биз Айда Исатбековна сизге конкретно чоң, ийнелүү дедиңиз, жалбырактуу дедиңиз. Ошолор жөнүндө сөз болуп атат. Өзүңүз азыр 10,5 12ге котордуңуз. Демек, өспөй калган анда 4 миңге көтөрөбүз биз. Ошол эмнеге өспөй атат, эмнеге өнүгүп кетпей атат? Билем, санитардык вырубка бар, вынужденный вырубка бар. Алар да ошонун ичинде кирип кетеби? Айтыңызчы, сүйлөңүзчү, бир жакшынакай сүйлөп бериңизчи. Мен сизге тийишпей турган кылып сүйлөсөңүз, аябай мындай бүгүн күнүм жакшы өттү деп кетет элем. Ошол жакка рахмат. Мен өзгөрткөн жокмун. 12 миң айтатам быйыл. Быйыл планда 12,500 бар. Бирок былтыркы болсо туура айтасыз, 10,500 бакты отургуздук. Анан Минприроддун маалыматы боюнча 30% ошол 70тен ашык приживаемость болду, калганы болсо буга бир нече факторлор бар. Биринчиси туура айтасыз, мен да кошулам. Айда Исатбековна айткандай, туура кээ бир жерлерде тилекке каршы полив жок экен. Поливдан да асыл. Кээ бир жерлерде уже бак өзү уже закрытый корневой система менен болот да. Анда закрытый топурак менен чогуу болсо, анда анын приживаемость 95%. Кээ бир бактар бар, уже открытый корневой система менен келип, алар бир оруп калган бактар. Андай да фактор бар экен. Кээ бир бактар бар, мындай умышленный снос кылып атат. Мен ошол боюнча уруксат берсеңер, мен маалыматты бергенге даярмын. Мындай так маалыматты бергенге даярмын. Эгер 2 күн эле берсеңер, мен ошол жайгашкан жерлерин кайсы жерге отургузулду, ошол 10,500 бак. Анан 10,500 бактан канчасы приживание кылынды. Анткени мен буга чейин айттым, ар бир бактын паспорту бар бизде. Ар бир бактын учету бар. Эме 30% деп атабыз, бул ар кандай себептер бар. Мен уруксат берсеңиз, Элмирза Акиевич. Мен азыр бүтүрүп алайын, мен Элмирза. Тиге полив жок деп айтып койдуңуз да азырчы. Полив жок жерге көчөт эккен же көчөт эгип алып полив алып барбаган ал чоң кылмыш. Бул билбейм, бул алдын ала мына именно ошо перчатка тагып алып, жакшы костюм менен эккендер ошол поливи жок жерге эгип койгон болосуңар анда. Анан кийин менде учетум жок, кийин берем 2 күндө деген да туура эмес. Сиз бардын караңыз. Эми жөн эле мен мына кесиптештериме, Жибек Курманбековдун отурат жерде акча санагыч ар жылы 3 миңден көчөт өлө берсе, өндүрбөсөк, анан аны кайтып биз сиздер акчаны талап кылып туруп, ошо мэриянын акчасынан эге берсеңер, кандай болуп калат бул? Ошо мына мен Айда Исатбековнанын чоң ыраазычылык айтып, оюнун эле улантып койдум. Мен эч мындай бирөөңөргө шек келтирип, же болбосо иштебейсиңер дебейм. Бирок именно баягы кылмыш ушундан башталат. Мейли ошо коринде айттыңыз, туура эмес болуп калат деп, аны тиги снабжениеси алдап койгон болот, тиги содалашып атып, анан жаманынан экөөнү кошуп кой, бирөөсү менин эсебимен, бирөөсү сеникине деп, буну билебиз да бардыгын. Бирок поливи жок жерге полив койбой биз көчөт эктик деп мындай интернетке чыгып же сүрөткө түшкөн бул акмакчылык да, бул кылмыш. Айтыңызчы, мен айтайын деп атасыз, илинип албаңдар дагы. Уруксат берсеңер ошол жоопту беремчи. Кээ бир жерлерге сиз туура айтасыз, полив жок жерлерге биз отургузабыз. Бирок
Бизде мындай водопроводный капельный орошениядан башка автополив деген бар. Машина менен де ташып туруп, биз сууну берип атабыз. Бирок сиз айткан ошол костюмчан отургандар, алар билесизби, полив жок болгон жерге барбайт. Алар только паркка барат, мындай жакшынакай собственно жашыл жерге барат. Сөзсүз полив бар болгон жерге барат да. Алар түшүнбөйт да, кайерде дарак өгөт, өсөт, кайерде өспөйт. Аны силер түшүндүрүшүңөр керек да. Мейли баягы принудительный полив кылып машина менен келип сугарабыз деп атасыз го. Ал мейли, ал кичинекей гүлдөрүңүз да, однолетка дегендер. Ан чоң дарактарды да ошо машина менен келип поливать этесиңерби? Анда машина керек жок экен, анда 3000 көчөт өлүп калат деген эмне деген сөз?